Онлайн жылдызы. Бул көрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу проект. Интернет тармактарынан суроолорду чогултуп, эң кызыктуусун тандап, көрсөтүүбүздүн каарманына беребиз. Бүгүн бизде конокто Самара Каримова. Самара Каримова, ырчы, актриса. Таттуу Турсунбаева, Мыскал Өмүрканова, Жумамедин Шералиев атындагы сыйлыктардын лауреаты. Самара театрынын директору. 10 апрелде 1991 жылы төрөлгөн. 89 ыры, анын ичинен 27 ырына клип тартылган, Инстаграмдагы баракчасында 111 000 катталуучулары бар. Орто эсеп менен ар бир экинчи сүрөтүнө 2000ден 3000ге чейин лайк басылат. Ал эми Facebook баракчасында 4000, YouTube каналында 144 000 көрүүчүсү бар. Даярсызбы? Даярмын. Көрсөтүүнүн эрежеси менен тааныштырып өтөлү. Ачык айкын жооп берүү керек. Ооба, жок, билбейм деп жооп кайтарганга болбойт. Программанын ичинде бир эле суроодон баш тартканга укугуңуз бар. Театрда актриса катары да алектенип келесиз, башында билиз ушул темада болсун. Артисттер үчүн спектакль учурундагы эң жагымдуу үн? Эң жагымдуу үн баягындай Оштогу Султан Ибраимов атындагы Улуттук Кыргыз драма театрында актриса болуп эмгектенем. Артисттер үчүн эң жагымдуу үн мен үчүн да эми аябай катуу чарчаганда 5 мүнөт эс алабыз деген мага абдан жагымдуу. Акты бул. Акты бул иш кагаз. Кандай ролдор жаратып келесиз? Драмалык ролдорду жаратканды жакшы көрөм. Таттуу Турсунбаева кайсыл жылы төрөлгөн? Улуу талант Таттуу Турсунбаева 1944 жылы төрөлгөн. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры кайсыл жерде жайгашкан? Чыңгыз Айтматов Орус Касым Тыныстанов көчөсүндө. Эми социалдык тармактагы суроолорго өтөлү. Казакча, түркчө, орусча, өзбекче билет экенсиз. Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам деген сүйлөмдү жогорудагы тилдерде которуп бериңизчи. Мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Мен аннеми көмлөөнөн тааныдым. Казакча мен анамды көйнөгүнөн тааныгам. Өзбекче ман аямы. Мен аямы көйнөгүнөн тааныгам болуп калабы ошондо. Сагынбек иниңиз канчада жана шоу бизнеске сиздин жардамыңыз менен аттанып жатат окшойт? Сагынбек иним ооба абдан таланттуу жигит. 19 жашта шоу бизнеске буюрса артынан эрчитип алып чыгат да, мен ойлойм ийгиликтер жаратат деп. Канча балаңыз бар? Турмушка эрте чыктыңыз беле? 3 балам бар. Турмушка 20 жашымда чыккам, уда төрөдүм. Улуу балам Барсбек, кийин Датка Айматуу кызым бар. Эң кичинекей көкүрөк күчүгүүсү Алихан кече жакында эле 6 февралда 2 жашка толду. Кайсыл сокко туз кошот? Кайсы сокко туз кошот? Томатный сокко. Үйдө тамакты өзүңүз жасайсызбы же жардамчыңыз барбы? Үйдө жардамчым бар, үйдө өзүм болуп калганда өзүм жасайм. Ырларды өзүңүз тандайсызбы же сунушташабы? Ырларды жолдошум тандайт, сунушташат, анан өзүм да тандайм. Ар кандай болуп калат. Фотосессияны көбүнчө кимге жасатасыз? Фотосессияны бир эле адам менен иштешпейм, ар тармактуу. Мен кечээ акыркы фотосессиябызды Эрмек деген жигит менен иштедик. Буга чейин көп сүрөтчүлөр менен иштешкем. Алардын арасында Cinema Art Production да бар, Media Art Production да көптөгөн мыкты сүрөтчүлөр менен иштешебиз. Ошто Самара аттуу сулуулук салонун ачтың эле, өзүң макияж, маникюр жасаганды билесиңби? Өзүм макияж жасаганды билем, маникюрду билбейм. Салонубуз учурда Ошто ийгиликтүү иштеп жатат. Эртең менен эрте туруп ыр жаттайт экенсиз, бир ыр окуп бербейсизби? Эртең менен албетте эрте туруп дайым эле ыр жаттаган эмес, ыр жаттабайм да, туурасын айтып коеюн. Кээде мүмкүнчүлүк болгондо жаттайм. Асыл кечим багында ыр менен жаттайм да. Асыл кечим сен жөнүндө жазам дастан, сүйүүнүн тушоосунан чыга албастан, өмүрүна өтүп кетет максат менен, уккан сөз ушак сөзгө ыңгайланбастан. Ону менен жаттайм. Айына Бишкекке канча жолу келесиз жана самолетто канча акча сарпталат бир айда? Чынын айтсак, айына кээде аябай көп келебиз, кээде такыр келбей калабыз. Самолетко суммасын айтпай эле коеюн, жакшы эле акча коротобуз.
Жолдошуң 23 жашка улуу экен. Балдарынан кызганган учурлар болобу? Жок, бардык нерсеге түшүнүү менен карайм. Ал экөөбүз бактылуу жашайбыз, эң башкысы ошол. Кайсыл фирманын косметикасын колдоносуз? Бир эле фирма эмес, мен азыр акыркы учурда ошол Франциянын Ателер деген косметикаларын колдонуп жатам. 8 жерде 6. 8 жерде 6. 8 жерде 6. Кыргызстандын канча проценти сизди тааныйт деп ойлойсуз? Кыргызстандын чыкканыма аз эле убакыт болду, точно айта албайм. Тихий Дон чыгармасынын автору. Тихий Дон билбейм. Демек сиз бул суроодон баш тартасыз, жооп берүүдөн? Баш тартам. Мындан кийинки суроолордон баш тартканга сиздин укуңуз жок. Турецкий сериалдарды түрк тилинде эле көрсөңүз керек. Жок, азыр которгон кыргызчасын көрдүк, КТРден Даңазал Одорду, анан учур болуп калат, кээде которбогон, кээде которгон. Ар кандай болуп калат. Чачыңыз узун экен, кошмобу? Өзүңүздүкү болсо кантип кам көрөсүз? Чачым өзүмдүкү. Көптөр кошканбы деп сурайт, кошкон эмесмин. Кадимкидей эле эл жууган шампунь менен жууйм, анан маскаларды колдоном. Эмнени жашоодо кечире албайсыз? Жашоодо мен кечире албайм деп айтпайм, баарын кечиришим мүмкүн, мен кечирүүмдүмүн. Гүлдүн баардык түрүн алып көрдүңүз беле белеке? Баардык түрүн алып көргөн эмесмин, эң жакшы көргөн гүлүм роза. Нурлан Насип менен жаңы дуэт кимдин идеясы эле? Эмнеден улам жаралып калды? Бул идея Нурлан Насиптин идеясы. Ош ТВ телеканалынын жаңы жылдык көгүлдүр отунда сунуш киргизди, экөөбүз ырдайлы деп ырдап калдык. Буюрса жакын арада чыгат. Азыр эмне жөнүндө ойлоп жатасыз? Азыр бул жерден чыгып конок барам, ошону ойлоп жатам. Ош Билим ТВсында алып баруучулукту да көргөн экенсиз. Канчалык кыйын экен же сиз үчүн оңой эле болдубу? Мен чындыгында эгер мен ырчы болбогомда мен диктор болмокмун, абдан кызыгам. Кээде эле ал телеканалдан чакыруу болот, келип бош маалыңды алып барып бер деп, ошол убакта барам. Мен үчүн эфирде отуруу абдан ыңгайлуу, өзүмдү ыңгайлуу сезем. Театрда тарбияланып жаткан канча бала бар? Ал жака канча убакыт бөлөсүз? Самара театр деп түзгөнүбүзгө 1 жылдан ашып калды. Ал жакта 30дан ашык кичи кыздарым бар, 5 ырчы кыз бар. Ал эми актерлордон бир 6-7 кыздарым бар. Чындыгында эки жакка көп кеткенде жардамчыларым бар. Ал эми Ошто болгондо өзүм контролдоп турам. Ырчылардын эмнеси жакпайт? Ырчылардын мен жолдошум дайым урушуп турат. Адам бол, бирөөгө бир сөз айтсаң, ошону сөзсүз аткаргын. Кийин чай берип коноктогон адамды тааныбай калба, адам бол деп урушат. Ошондуктан ар кимге ар кандай айтпай эле коёюн. Алдыга койгон максатың? Алдыма койгон максатым буюрса бир эле Кыргызстан эмес, башка чет өлкөлөргө да таанылуу. Анан ошол эле мезгилде үй бүлөм, бала чакам менен Кудайым канча өмүр берсе, алар менен бирге болуу. Чапан студиясынын негиздөөчүсү Жумагүл Сариева менен кандай чачышып калдыңар эле? Жумагүл Сариева менин чыгармачылыгымды колдогон эң жакын, мыкты сырдашкан эжекелеримдин бири. Таанышып, ошол Синем Арсен байке тааныштырган. Бизде ошодон кийин мамилебиз абдан жакшы. Учурда дагы мага 2 костюм тигип жатат чапандан. Хейтерлерден келген суроолорго өтсөк, бул кыз сахнада туугандаштырып иди да, инисин, эжесин чыгарып, клипке да балдарын, күйөөсүн, ата-энесин, инисин тарта берет экен. Качан чыгармачылыкка олуттуу мамиле кылат, билбейм. Чоң рахмат. Ушундай сын пикирлер менен адам чыңалат да. Рахмат. Эми негизинде баягындай карап туруп чыгарасың да. Менин иним дагы абдан таланттуу, эжекем дагы ырдайт. Ал эми клип бала жөнүндө болгондон кийин мен бул жашоодогу эң чоң байлыгым бул менин үй бүлөм. Чыгармачылыгымдан дагы менин эң байлыгым бул балдарым. Ошондуктан аларды тартам. Ал эми ата-энелерибиз бул баары үчүн эле дүйнөдөгү теңдессиз дөлөт, бакыт болот. Дагы эле ата-эне жөнүндө ырдасам, сөзсүз ошол кишилерди тартам. Самара Каримова кичине эки жагыңды карап, эл бул ырды кантип ырдаганын байкаса болмок. Гүлнара Калдарованын ушул ырды ырдаганын уксаң, балким ырдамак эмессиң. Баары сенде эри жөнүндө болду. Баары сенде эри бул сөз Тазагүл Закирова, обону Гүлшайыр Садыбакасованын ону. Негизинен Гүлнара эжеке да абдан сонун ырдаган. Бул ырды Ошто Гүлшайыр эже өзүнүн чыгармачылык кечесинде мага сунуштап өзү берип, өзү аранжировкаларын жасап берген, белек кылып. Аны ошодон ырдап калдым. Эми ар кимдин ырдаганы ар башка.
ужас, не деген шермендечилик, канекей эже көрүп алып көзүнө бир ирет жаш алса керек. Самара жакшы ырдайт, бирок мындай ичке үнү менен сонун ырдын темпин бузуп койгонда Айпери Кулбаевага тегелемдейт окшойт го сыягы. Самара сиңдим, сураныч, үнүң жеткен ырды ырдачы. Карачы кандай ырды бузуп салгансың. Жаз чыгарма. Жаз чыгармасы, чоң рахмат. Бул эми менин багы кээ бир мени жакшы көргөн эжекелер бар, досторум бар, ошолордун жазганы болушу керек. Албетте бул ыр мага абдан чоң ийгиликтерди алып келди. Сөзү Надырбек Алымбеков, обону Атайбек Бойдошевдун жазыры көптөгөн радио телеканалдардан, гезиттерден жылдын эң мыкты ыры деген номинацияны мага утуп берди. Ошол жакын эмеде Санжира сыйлыгында жылдын мыкты ыры 1 жыл болгондо элечи. Анан Атайбек Бойдошев агай абдан мактап, өзү Каникей Иралиева, өзү Самаранын эжекеси, анткени ал кишилер менен биз үй бүлөбүз менен катышабыз. Бул ырды бир өмүр ырдап, бирок Самара ушул ырды 1 жыл ырдап, мага момундай чоң сыйлык алып бер деп мага батасын берди. Айта кетчү нерсе, ошол жакында эле үйүнө чакырып, жолдошум экөөбүздү Атайбек Бойдошев өзүнүн бир жаңы оонун, ал эми элдин сыймы болгон Каникей эжекем өзүнүн 2 жаңы оонун мага белек берди. Буюрса ошолордун үстүндө иштеп жатам. Ошондуктан алар деле ишенгөн үчүн берди деп ойлойм. Анан жазды ырдаганым үчүн алар менен абдан сыймыктанышат. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик. Рахмат, баарыңыздарга жазып туруңуздар, мен сиздерди жакшы көрөм.